Урматтуу окурмандар, колуңуздагы атайын көзү азиздер үчүн даярдалган Марат Муаллимисани. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз. Мен Тагаилиева Улкан Абдрахмановна. Мен азыр жашым 42-де. Өзүм эки көзүм азиз. Жолдошум, балдарымдын атасы 12-жылы каза болгон. Бул олтурган балам Алижанов Марат, 17 жашта. Бул баланын да эки көзү азиз. Бул бала ушинтип бир айыл менен Куран үйрөнгөндүн алдын биринчи үн менен үйрөнгөн, кулагы менен. Азыр учурда сол кулагы менен мурдуна операция жасатыш керек болуп атат. Сол кулагы сол жактан келип сүйлөсөм, уже кулагы угушу начар төмөндөп баратат. Азыр оң кулагы. Анан сол кулагыны биринчи жасап, сол кулагынан кийин баланы эс алдырып, 1-3 айдан кийин мурдуну жасап беришет экен. Мурдунун дем алуусу, напас ала алганы, түндө уктаганда кыйынчылык жаратат. Ошого бизге кичине акчалай жактан жардам берип койсоңуздар, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бул кулак менен, көзү көрбөгөн адам кулак менен жашайт, кулак менен ориентир алат. Тирикчиликти дагы, башка нерсени дагы кулак менен жашайбыз. Ушул баламдын кулагы укпай калса, билбейм, кулагы жок, көзү жок. Адам бул жашоодо билбейм, ал жашаганы, ал адам жашаш үчүн жашаш керек да. Существовать үчүн эмес. Ал жашоонун кызыгы, көзү көрбөгөн адам кулагы да укпай калса, ал жашоонун кызыгы бул вообще жок болуп калат да. Ошондуктан ушу кулагыны ошо Ошто ислам клиникасында жасаткан атабыз. Сураныч сиздерден, жакшылыгыңарды аябагыла. Ошо бир көз азиз мусулман бир туугандарым, мусулман бир туугандар үчүн жакшылыгыңарды аябагыла, сиздерден сураныч. Баламдын кулагын укпай калышты. Сиз жакшы болуп кетишине себеп болуп коюңуздарчы.